Маданиятыбызды көрсөтөбүз дейбиз дагы, акыры баары ушундай маданиятсыздык менен бүтөт. Бул өзгөндөгү улак тартыштан кийинки көрүнүш тонналаган таштандылар. Бул үчүн той ээлери атактуу улакчылар Ниязовдордун үй бүлөсүнө айып салынды. Өздөрү эртеси күнү тазалап жүргөнүн дагы көрсөк болот. Негизи мындай көрүнүш азыр эле болуп жаткан жок, байма-бай эле болуп турат. Мисалы, былтыр Жалал Абадта Кыргызстандын эгемендик күнүндө майрамдан кийин дагы тонналаган таштанды таштап кетишкен. Деги эле өлкөдөгү, Бишкектеги бардык эле чоң иш-чаралардан кийин мындай көрүнүштөр кайталанып келет. Аламан улакка келсек, таштандыдан тышкары 2 кырсык катталды. Бир улакчы ат менен сууга түшүп кетип каза тапса, экинчиси адырдан унаасы менен кулап оор жаракаттарды алды. Аламан улакка Орто Азиядан, Кыргызстандын 7 дубанынан жүздөгөн, миңдеген адамдар келди. Байгеге автоунаалар, төөлөр, күлүктөр, акча, баалуу белектер коюлду. Чоңдордон шыктанган кичинекей балдар, аламанга түшкөн улакчы кыздар дагы жүргөн. Айтор оюн шаң шөкөт менен коштолду. Интернетте дүңгүрөткөн бул той азыр кызуу талкууда. Уюштуруучу Көкбөрүчү Манас Ниязов алдын ала баары расмий макулдашылып, коомдук тартип, коопсуздук бардыгы каралганын айтты. Албетте уюштуруучу катары көзөмөлгө алышат, бирок ушунчалык чоң масштабтагы эл аралык маданиятыбызды тааныткан оюнга барган ар бир жарандын жоопкерчилиги болуш керек да. Сиз кандай ойлойсуз? Оюңузду комментарийге жазыңыз.